гени жетилгендей адам дагы көп доорду басып өтүп, эволюцияны басып өтүп, анан гени жетилиптир. Ошондо кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу, жөнөкөй, касиеттүү, ак болгондуктан Кудайдын буйругу менен 1998-жылы Адам ата көрүнүп Алай жергесинде Зульфия деген Алай аялдын көзүнө бала эмисип жатат, башын көтөрүп. Анан баягы чатырдын иси бар экен, биз барып көрдүк. Ошо чатырдан да эшик ачык болгондо 3 бурчтук болуп турат. Анан ошол жерде булакта булут көрүнүптүр. Анан бул жерге булут түшпөчү эле деп караса, булуттан ак саргыл түстөгү адам пайда болдумо сүрөттөгүдөй. Адам элесиндеги ак саргыл түстө дейт. Анан мен Адам атаңмын. Кудайдын буйругу менен сен адамзат үчүн илим жазасың, аян жазасың. 3 күндөн кийин саат 11-де келем, даярдан деп көстөн кайын болот. Булут да жок. Ак саргыл түстө адам да жок. Нур, энергия айланып кетти. 3 күн даярданып, түлөө өткөргөнбү, базарга түшүп, куржун толтура, кагаз ручка алып чыкканбы. Анан жолдошун эшитип алып, сен жас, мен эмне айтса сүйлөп турайын деп экөө булакка барса, 20 мүнөт кечигип, Адам ата кайра көрүнүп, 3 периштени көрсөтүп, ушу 3 периште сага жайгашат. Сен адамзат үчүн илим жазасың. Бул илимди дүйнөгө алып чыкчу, дүйнөнү жетектөөчү адамды биз башка жакта даярдап атабыз деп. Ал Орто Азиядан чыгат деп. Көздөн кайын болот. Бул жомок окшоша, бирок чындык. Анан ошондон кийин энергия, касиет жайгашкандан кийин анан тиги аял жазып баштайт. Көп адам барат, багытын тактатат, каражат төгүп, ыраазы болуп, сабак алып, түшүнүк алып кетишет. Анан 2010-жылы анан Арстан Алайдагы эме көктүн буйругу экен, барып калып, Арстан Алай деген ат экен бул кишинин аты деп, ааламдан шарт экен деп. Алай деген атка консо, бай энени де эне деп ат коет да. Эне десе энеде энергиясы болот да. Анан ошо ааламда күчтөр Арстан Алайга өтүп, Арстан Алай дүйнөгө кол салды, Алай бош калды деп, анан чындык ошо энергия Арстан Алайга өтүп. Мына эмнеге дегенде адамдын гени жетилгендиктен арбайдын ааламдын ролун аткарып калды. Ооба, бүгүнкү күнгө чейин ааламдан дин чектөө берилген. Бир эле мусулманбыз деген элге эмес, араб тилинде эле. Христиан элине деле берилген, Библиябы, Торатпы, Забурбу, мүмкүн ага чейин дагы жана 124 000 пайгамбар өткөн дегендей. Бирок бүгүнкү күндө пенделер пир туткан диндер, мейли ошо исламбы, жана башка динби, ыйык атаган пайгамбарлары Исабы, Мусабы, Мухаммадпы, ошол убакыттагы эволюцияга жарактуу гана болгон. Ал кезде темир чыга эле, техника чыга эле. Ошон үчүн жана жөө бас, анан 40 күн жөө болсо да Меккеге бар, анан 40 күн даватка чык, жөө жүрсөң ошо сооп иш болот дегендин баары ошол. Анткени техника жок болчу. Адам сабатсыз, караңгы болчу. Ошол пайгамбар өзү сабатсыз адам болгон, каттаныбаган. Ал жөн эле айткан, мүмкүн жанындагылар жазган, же мезгил өткөндөн кийин жазган. 570-жылы деп жүрөт го булар. Мындай тарыхында. Ошол убакытта биринчи класстагы баланы айтууга болот. Сен эжеңе сабагыңды жакшы оку, кийимиңди кирдетпе, түс бар, костюмуңду унутуп калба, сумкаңды жоготуп ийбе, спортивныйың бул сумкада дегендей эле. Анан аны бүгүн пир тутканга болбойт. Кудай ал пайгамбарга өзүнүн сырын деп берилет. Аалам, Кудай деген эмне экенин ошон үчүн мусулмандар билбейт атта бир. Меккедеби ал Кудай, медреседеби, жүрөгүбүздө деп да коет, күлкүнү келтирипчи. Жүрөгүңө Кудай кирип кетсе, анда сен эмнеден коркуп атасың?
Неден коркосуң анда сен? Эмнеге сыйынасың? Жинди болуп калдың беле. Жүрөгүңдө отурса ал. Бирөө ааламда бир адам отурат тактыда деп түшүнөт. Ошол сыяктуу Кудай өзүнүн купуя сырын пайгамбарга ааламдын, акыреттин жүзүн дейт мына сүрөттөгүдөй. Адамдын жашоого жаралуу милдетин өтө кыскаң сезимдин эң төмөнкү түбүн менен түшүнүп берип койгон. Ошо жана 1-класстын баласына сабак өткөндөй. Илим ал, ак жүр, сак жүр дегендей. Андан бери эмне болду дегенде, андан бери аалам өстү, адамзат өстү. Алла ошол бойдон эле калып калган жок, 15 кылым мурун коюнча эле. Мына 15 жыл мурун мына телефон бар беле? Жок. 15 жыл мурун биз 20 жыл мурун сүрөткө түшүп, аны бир жума күтүп алчубуз. Бул жерде тартып туруп Америкага, жердин аркы шаарына же бирөөгө жеткирип коюп атпайсыңбы? Ал кезде авиация деген эң телеграмманы жеткирүүчү биринчи кызмат ошол болгон авиациянын. Эл ташуудан эмес, бомба жардыруу эмес, эң чоң кызматынын бири авиациянын ошол телеграмма жеткирүү. Мына, урматтуу журтум, ааламдагы адам дагы тынымсыз өсүүдө. Бул доордо касиет, энергия күчүнө кирет. Элге эркин өсүү, боштондукта өсүү буйрулат. Адам ааламдык түшүнүккө жарактуу болот. Ошон үчүн улуулукка ааламдашуу деген боору болот. Мына ошентип урматтуу журтум, кыргызды эмнеге жаратыптыр Кудай? Ошол дүйнө эли ирип кетерде уютку бол деп жаратыптыр. Ошон үчүн кыргыз техника деле ойлоп ийбептир. Динге кирип, акыр эле түгөп деле кетпептир. Бай болуп, марып деле кетпептир. Бир өнүккөн мамлекеттерге окшоп, цивилизация деле болбоптур. Атайын багынан, бендечилик турмуштан жана башкадан кармап эле уютку кармап турган экен.